Рахмат. Эстрада ырчысы Болсунбек Исакеев. Рахмат. Рахмат, ағайындар. Мен түшінгеніңе рахмат. Сени түшүнгөнүнө кандай рахмат. Түшүнүп кол чабып аткандай го мен үчүн, Түшінбесе қол чаптырып көрчү. Жо, муну эмне деген ыры боке? Жөнчө каны, ушунча жылдан бери чогуу жүрүп, жок дегенде текисин жатты болбойсуң мурдун апа. Садак олоюн боке, мына ырыңын текиси дагы барбы? Текиси болбосо булар эмне кол чабып атышат? Жиндиби булар кол чабып? Жо, мен деле ойлондум, бул эмнеге кол чабып атат, түшүнүп кол чабып атабы деп коем. Кара. Эмне жөнүндө булурму өзү? Ой, булар кымбатчылык жөнүндө. Түшүнүп атат, булар сезип атышат да. Бир жеринде келип кымбатчылык деп да койгон жоксуң го боке. Азыр айтканга духуң жетеби? Билбейм, агайдын эле духу жетпесе, сен экөөбүздүн духубуз жетпейт. Жо айтканы го айтып кое беребиз, бирок кайрылы эртең YouTubeга чыгып алып, кечирип кой кыргыз элим, адашып калыппыз, отуралы. Борончакеге окшоппуз сразу эле жүрүп. Кечирип коңуздар деп жүрбөйлү. Борончаке эртең менен айтып аткан, түштөн кийин кечирим сурап калдыр го. Көзүң билесиң кырдаалды. Мен болуптур түшүнбөдүм да, мен мага түшүндүрүп койчу досум. Жанагы мындай о на 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 деген эмне? Бензин солярка? Мындай деле логиканы түшүнгөн жоксуңбу? О дегенди түшүндүм. Налог ККМлар. Болду. Жөн жер. Каны карачы сен ушуну түшүнбөй. Мына ушуларды мен биз өзбек туугандар дагы өздөрүнүн социалдык желесине салды. Көрдүңбү? Ошол жакта бирөө комментарий жазып коюпту ушурга. Ушул ашуланы эшиткенден кийин бүткүл хаётум өзгөрдү деди. Көрдүш? Жо, мен ага таң калып айтам. Сени өзбекче сүйлөгөнүңө күлүп атам. Ошто жүрдүк го, ошто чоңойдук анан. Ушу ашуланы эшиткенден кийин бүткүл хаёлум өзгөрдү. Өзгөрдү. Ошто да бир агам айтты. Не дейт? Тойдо ушуну ырда деди, анан мен ырдап чыктым. Чыккандан айтат, "Болсун, ама ырыңда сөз жок экенүке" деди го. Действительно сөз жок да ырыңда. Сөз жок да. Бирок, боке, мен сен ушундай мындай бир нерселердин необычный нерселерди ойлоп таба бересиң го. Мен сенин сүйүү жөнүндө сурайын деп атам да. Сүйүү? Сен сүйүү жөнүндө агайдан сурашың керек эле. Ошо көп мага караганда тажрыйбалуу канча ал практически билчү да. Ошо сүйүү барбы жокпу билейин деп атам. Сүйүү бар да кандай. Ушу азыркылар жок эле дейт. Кантип сүйүү болбосо сен экөөбүз жара алмак белек. Сүйүү болгон үчүн Сүйүүдөн жаралат да бардык нерсе. Просто сүйүүнүн түрү көп. Өзгөрүп кетти сүйүү. Просто сүйүүнүн түрү көп. Эн ата болгон сүйүү, ата мекенге, эл жерге, акчага болгон сүйүү, бийлик болгон, байлык болгон сүйүү. Сүйүүлөрдүн түрү. Ушу сүйүүлөрдүн ичинде эң эле авторитети бул эки жаштын ортосундагы ысык мамиле. Ушу сүйүү. Ысык мамиле. Ал ошол эң атактуусу ушул. Ушу сүйүү бардык дүйнөнүн бүттүк тиричиликте колдонсо болот. Колдонулат. Даже мен изилдеп көрдүм. Сүйүү биз окуган геометрия сабак бар го? Ошондо да бар. Кайча айланайын. Каке, мен изилдеп көрдүм. Сүйүү геометрияда кандай болсун боке? Сүйүү мындай айтылат. Эгерде эки жаштын ортосунда ысык мамиле бузулбаса, тангенс болот. Бузулуп кетсечи? Котангенс болот да. Көрдүңбү? Бузулуп кеткени жаман экен, Сүйүү даже физикада да бар. Физикада бар. Физикада бар. Сүйүү физикада биринчи тартылуу күчүнө ээ болот. Андан кийин түртүлүү күчүнө ээ болот. 9 айдан кийин чыгалуу күчүнө ээ болот. Ушунун жакшы экен. Бар бекен? Бар. Сүйүү даже географияда да бар экен. Изилдеп көрдүм. Мына түндүк уюлдан чыккан жигит менен түштүк уюлдан чыккан кыз экөө параллель меридиан сызыктарынан кезигишип Эвересттин туу чокусуна чыгышат. Тонкийраак ичинен өтө тонкий экен, буну. Өтө тонкий экен. Мен сени башка нерсени сурайын деп чыктым да, боке. Мен сени айтпадымбы жаначы башында мындай кызыктуу эле бирдекелер таба бересиң да сенчи? Адамдын оюна келбеген элечи. Мына ол Кыргызстанда жердин аттары бар да.
Ооба. Ошолордун көпчүлүгү эмне үчүн коюлуп калганын билбейт да. О тарыхын билишпейт. Тарыхын билбейт. Ооба. Чүй эмне үчүн чүй болуп калган мисалы үчүн туурабы? Чүйскү көчөсү. Мисалы үчүн мен бир жерде такыр түшүнбөйм да мына. Сокулук эмне үчүн сокулук болуп калган? Эми мындай канча. Сокулукту мен чисти тарыхын билбейм. Кантип коюлган. Бирок мен кыргыздын ичинде уламыш деген нерсе бар туурабы? Мен уламышын билем да. Бул сокулук деген мушташтан коюлган дейт. Сокулук. Талпа балдар мушташып, ошолордун арасында бирөөсүнүн аты Улук экен. Анан уруш болуп атканда бирөө бияктан кыйкырып тур. Эй, сок, Улук деп. Ошондон коюлган дейт да. Уламыш бул. Жаман шектенесиң, уламыш. Жазуусу бар экен, чыгарчы көрөйлүчү. Сокулукту. Сок, Улук дептирби? Ооба. Уруш болуп. Сок, Улук деген экен. Ошондон сокулук болуп жазылып калган экен да. Болуптур мына кемин эмнеге кемин болуп калган болду? Айтчы. Кемин деле тарыхын билбейм, бирок уламышын билем да. Уламышы мындай. Атчан бирөө кетип алса, аксакал бирөө. Жолдо бир кичинекей бала турган экен да. Кеминде анан, ай бала, эмне жолдо калып калдыңбы десе, ата дептирди. Анан, атаң озур. Анда кемин деп ошондон. Ошондон коюлган. Ошондон коюлган. Кемин. Кемин деген сөз жашоодо каерде колдоносуң ана? Чоң кеминчи. Ал жерде чоңураак бала калып калыптыр да. Ишенбейт ата. Өздөрү сурайт, анан айтып берсең ишенбейт. Боге, кичине окшоштурбайсың. Окшошотпайбы? Ичиңи жарып койма. Кой. Мына каракол, Пржевалский. Карачы, мына азыркы мына каракем, менен бирлешип болсо да кичүүсүң го, бирок негизи мындай сабатсыз болуп кеттиңер да. Эмнеге? Ушу карасаң, караколду ушу менден сурап атпайсыңбы? Жок, каракол эмне? Ойлоно, каракол да өзү эле айтып турбайбы? Эгер ак болсо ак кол болмок да. Ал көлдүк туугандар мүмкүн сезон маалында коюп алсаң. Ушунунга ишендим баке. Ушундай коюлган. Нарындагы Жумгалды билесиңби? Сен эми Жумгалга баргансың да? Барганмын да. Билесиң, Жумгал саяк урусунун мекени. Илгери бир кичинекей саяк талпар ошол жерде кал. Сен ошол жерде мекендейсиң. Ушул жер сенин жериң болот десең, кичинекей болот, ийин талада калмак беле. Анан калбайт, мен да барам. Кал дейм десе калбайт. Кал десе калбайт. Көзүңдү жум, кал деп ошондон. Ошондон калган дейт да. Ой, это. Боке. Шекти. Не дептир? Көзүң жум кал деп ошондон. Жум кал болуп. Анеге концертиңе чакырып алып, жакка чап кала бересиң. Өзү окшоштур жайланайды. Жум кал деп. Сен өз тарыхын билесиңби? Жум кал. Жум кал. Сен да ойло жум кал экен, а? Жум кал. Мына эмечи? Болуптур. Талас эмнеге талас болуп калган, айтчы. Талас эмеден коюлган дейт бул. Өтмөк деген ашуудан ашкансың да. Ооба. Өтмөктүн үстүнөн мындай чыгып карасаң, бүткүл талас өрөөнү көрүнөт. Ооба. Анан мындай дайрасы бар, дайрасынын жээгинде Азмаз Токой бар. Анан биринчи көргөн киши биякта талас турбайбы деп ошондон талас болуп калган экен да. Эгерде тал көп болгондо, тал көп болмок. Боке, көзүңү жым шейтип туруп алып алдып атасың, Эми жаратылышында болсо эмне кылайын? Көзүм бакырайт олайм. Жаллабатты айтчы өлбөм кесин. Жаллабат эме болгон дейт. Бир Абат деген аксакал, кемпир экөө тапчанда чай ичип отурчу, анан Абат аксакал варенье жейин деген окшойт. Нан сындырып, вареньени малып, алып келатканда варенье аксакалдын көкүрөнө тамып кетти да, Абат аксакалдын. Анан кемпир маңдайында отурат да, ай, жала Абат деп койду. Ошондо коюлган экен. Жала Абат. Табылып кетти деп айтканга шашып кетти да. Жала Абат деген. Ошондо Баткен билесиң, Баткен. Баткен деген эми бул бат сүйлөгөндөрдүн гени. Баткен. Билесиң, Баткенди туугандар менен учурашып калсаң, ассаламу алейкум Айша, кандайсыз, денсаулыктарыңыз жакшыбы дегенде, алар абу деле коет. Кудайга шүгүр жакшы өзүңүз дегенде ашу дейт.
Gördün mü? Bat süylөгөндөрдүн geni. Aberes dedim be, aberes. Batgen. Batken da. Batken. Bununla işendim. Nokat nege nokat bolуп калган? Nokat эме болгон дейт. Экинчи дүйнөлүк согушта бир англичан аскер колго түшүп, ушу Нокатта жашап калган экен да. Анан илгерисинен көрүп калдың, көрбөй калдыңбы? Почтальон деген, пошточу деген ар бир үйгө кат таркатчы. Билем. Көрүп калдыңбы? Анан кат таркатканда, англичан болсо деле адам да. Анан баягы пошточунун алдына чыгып, мага да кат берчи десе, ага ким кат жазмак эле. Анан баягы пошточу ага түшүнүктүү болуш үчүн, "No кат" деп. Ошондо байылган. Не дептир? No кат. Катсыра берген экен да. Ошондой. Сен кане сурай. Сабайдасың тура? Сабайдан болуп. Сабай эмнеден коюлган? Сабайдыбы? Билем мен деле. Эмне болуп коюлган? Сабай шаарлык келин сабайга келин болуп түшөт да. Анан кийин кайненеси Тарыхыбы же уламышыбы? тарыхы да. Анан? Анан эртең менен кайненеси туруп эле, "Ой келин, тиги уйду саап кой" десе, "Жок, саабайм" дептир да. "Саап кой деп атам" десе, "Жок, саабайм" деген экен. Ошондо кайната жазып койгон бекен сабай деп. No кат. No кат. Бакем, мен сен жаныңа башка нерсеге чыктым өзүчө. Өткөндө той кылдым досум. Уктум. Туурабы? Анда мен бара албай калдым каке. Капетпе досум. Келбей койдуңар досум. Бошобой калдым. Капетпе. Анан эми Жакшы өткөрүп алдың? Жакшы өткөрдүм досум. Анан эми монтип пакеттерди таркатып жүрөм досум, көтөрүп алып. Молодец. Келбегендердин үйүнө ушун таркатып жүрөм досум. Устукандарбы? Ооба да. Ой, сен салтты бузасың го, мынтип эч ким таркатчу эмес эле го. Мен айтып атам го, мени 400 киши чакырдым эле, 300 эле киши келди. Анан эми келбегендерди ким эмне кылмак элем досум. Тура кыласың. Кане сен мындай өзүңдөй бардык ишке таксың да. Ооба. Молодец. Анан досум, мына пакетиңди берип коеюн досум, Мына сен пакетиң досум, мына бирөөсүн аласың досум. Адыше, рахмат. Ооба досум. Мейли, рахмат досум. Мен номерин бүттөп кете берейин да. Жайме. Эчтекени унуткан жоксуңбу? Я. Эчтекени унуткан жоксуңбу? Эмне? Ошо. Жо мен айтып бүттүм айтканым баарына. Жо, майли айтып бүттүң, просто. Мен эме сен успайт эдесиң да. Жо, мен пакет бергенден кийин бирдеке бериш керек беле дейм да. Конвертти бербейсиңби? Ачык эле сурайт окшойм. Болду, азыр эми Чүт эле жерден кетип калайын деп атпайбы? Өзүм кечирип коем. Мен Ооба. сен деле кабилеттен чыга албадың. Бал досум. Канча соң? 3000. 3000? 3000бі? Неге? Қоя тұр досым, кетпей тұрып тұрчы. Так. Неге? Сат жөрөсүң. Жоқ. Так. Мен сен тойыңда 3,5 мың қошқан екем досым. Ойма. Дағы 500 сом бер досым. Дағы 500 сом бер. Сат жөрөсүң? Қанша, 1000 сом ба? Берем да досым. Сен ашықша ақшаң маған не керек бар ле досым? Болды досым? Болды. Эчтеке унуткан жоксуң? Жоқ, нормально, бары сон. Унуткан жоксуң? Болды досым. Бара бересиң досым, Мақұл досым, бақ. Эчтеке унуткан жоксуң? Жоқ досым. Бар. Ушун таркатып койбосоң болбойт. Келишпейт же. Конок болуп кет десең же конок болгону келишпейт. Анан эми ушинтип алып жетелеп ар бирини үйүнө алып барып эми. Обо. Сен турушуң менен адам падам эмес экенсиң. Тойго чакырсам келбей койдуң го досум. Жо, бияка эмнеге чакырдың? Бияка эмнеге? Немен тойма келбедиң деп атам. Той кылдыңбы? Той кылдыңбы дейт да, той кылдым го, Качан кылдың? Кече той кылдым го, Ильяс, той кылдым го досум. Тойма келбей койдуң го. Эмне той кылдың? Эрге тийдим. Не той кылат элем? Үй той кылдым го. Үй той кылдыңбы? Ооба да. Кече кылдың, Ой, кече кылдым. Мен барган той кандай той эле? Ким той эле ал? Мен каяктан билесиң, ким тоюна бардың өзү? Кече тойго бардым го, мен барган тойду сенин тоюң экен деп жүрө бердим. Ким той эле ал? Ильяс, койчу, вообще адам эмес экенсиң. Өзүңө ылайык эле бир кийим кийсең болбойбу? Мына костюмга өзүң кичинекей келип калсың го,
Ömür boyu şu kostyum kiyip жүрөсүң досым. Тойга келип кичинен конок болуп кетти досым. Келбегендерге мынтип пакеттериңерди таркатып жүрөм досым. Мына сенин пакетиң. Пакет. Тоо кылдым. Так. Токточу. Пакетти берчи. Мен сенин тоюңда пакет алган эмес экенмин досым. Кечирип кой досым. Senin toyuna var men paket da kalgan emес ekенмин. Пакет да калдым. Paket da kalgan emес ekенмин. Катя тетратыңы карап көр, бир беле кошкондурмун. Бирдеме кошкондурмун? Кошупсун? Ошо кошом да. Кошупсун. Чоң рахмат кошупсун. Чоң рахматтын кереги жок. Бул достук милдет. Мен кош керек болгон нерсени любой жерге барып, мен өзүм барбасам деле кошом. Чоң рахмат эле кошуп коюпсуң, болду. Башка эч нерсе жок. Чоң рахмат эле кошупмун. Ооба. Башка эчтеке кошпоп. Эч нерсе кошпопсуң. Чоң рахмат болсо деле кошупмун го. Өткөндө мына Бокек той кылганда мен даже кошмок түгүл өзүнөн жол кире алып кеткенмин мен. Ойчей лазе, шунун койсоң досум. Чакырганда конок болуп кетиш керек да досум, жакшы. Болду, ошону айтып коеюн деп чакырдым. Ошону айтып коеюн деп эле чакырдым. Болду бара бер. Башка эчтеке унуткан жоксуң. Башка эчтеке жок. Точно мага атаган эчтекең жок. Эчтекем жок. Кете берейин, а? Кете бер. Точно кете берейинби? Кийин өкүл. Ой, кете бер, болду. Ömür boyu ушинтип жүрөм. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай кандай? Жакшы да. Жакшымы? Өзүң кандайсың? Кантайга кандай? Той кылсам эмне келбей койдуңар достор? Эми кичине ден соолук болуп калып, кичине ооруп калдым да. Эмнеге ооруп каласың? Билесиң, алайдамын. Эмне кыласың, эми айтпай эле коеюнчу, эми коем. Алайдан болсоң эмне болуптур? Простатит болуп калдым. Тура түшүнөм. Келип кетсең болот эле да досум. Ой, насип да. Анан эми мынтип ар кимдерди чакырып, аркаңардан пакеттер таркатып. Ой. Челек болуп келди. Сен ушул акылдуусуң да. Досторуmun арасынан эң эле акылдуусу сенсиң өзүчө. Сен одосуң, мына кара. Ой. Мына карасаң. Мына досум, келесиң дагы. Рахмат досум. Жүрөктөсүң го, жүрөктө. Рахмат досум. Ушул досторум арасынан эң эле түшүнүктүүсү сенсиң да досум. Рахмат досум. Каныбек. Пакет. Кечиресиң. Мына пакетиң досум, пакетиң. Болду досум. Досум. Кечиресиң. Той жакшы болду окшойт. Не болду? Не кылганың, Каныбек? Не болуптур? Мен тойымда, билесиң да, эң төрү жакка отургузганмын. Ооба. Не жегениңди эстейсиңби? Не жепмин? Баягы туруп турсаң. Ана! Каныбек, дос, бир койдун жан башын алып кеткен дейт, ана. Кана жан баш? Эми жок болсом эмне кылайын, эми жан баш эми? Мына эмне мына? Не? Шыйрак салып коюпсуң, Шыйракка шыйрак салабы, Эми алып кое берчи, эмне болуптур эми? Койсоң, досум, Кой тура, мына эркекче болсоң, эркексиңби? Койсоң, досум, Мынаны да калчы, мынаны да калчы. Эки жолу, ана. Эми окшош, досум. Болдубу? Ана. Бул эмне кылганың эми, досум? Дагы эмне болду эми? Мен тойумда сен российский шоколад жеген элең го, досум. Анан? Өзбекстандын шоколадын салып коюпсуң го, досум. Эми ала берчем, барган тапканымды салдым эми. Эми досум, мен го түшүнөм сени. Эми үйгө барсаң билесиң, үйдө яшың бар. Мындай туруп калат. Мач. Алчы. Тота, карабай алайын. Алчы да. Эми окшош, досум. Болдубу? Алла разы болсун, досум. Болдубу? Болду, досум. Болду. Кана? Не кана? Коом кана? Кышта каяктан табам сага коом де. Мен тойыма барганымда кой ушул Каныбек коон жеп кетпесин деп бир коонду алып келип сен жаныңа тилик кылып койдуң го, досум. Тура эмес да ол.
Koygandan ki koy da sen de. Erkek bol de. Kırgızsın kayakta tatardı başla aylantırbay. Erkek bolsan kaça tilik kılasan. Tilik kılıp koyvarsın. Erkek bolsan. Kız aylan öyle mi? Assalam. Aleyküm assalam. Hakikaten sağ ol taksı. Mahmet sen. Geldin mi? Ötkörüp aldın anan gel. Ötkördüm dostum men. Toy Gelbey жақсы koydun өтті ме, dostum. Жақсы Toy geldi. жақсы өтті ме? Sonun Kudayga şükür. Uqtum. Gelbey koydun koy. Boşabay kaldım, boşabay kaldım. Aa. Biroq toyun sonunu öttür, uqtum. Rahmat. Екі аяштан башын чараға салып алып арақ ішіп тұр ошерде уqtum андан бері. Эми. Ошондон бері сапойда дейт аяқаталарың. Эми сүйүнгөндөн да эми. Жакшы болдубу той? Сонун болду достум. Мен деле келейин дегем. Азыр тойдун сезону, мен эмес элдин баарыныкы ошол күндө той, күндө той. Күндө 2ден 3төн той. Кагыра сенин тоюң күнү 2 той болуп калды. Бир жагынан кайнежем келин алып калды, бир жагынан акем келин алып калды. Анан келинчегим жеңеңи кайнежемдикине жөнөттүм дагы өзүм акемкине бардым. Болду. Анан сеникине жөнөтөйүн десем, же менде сен атаң окшоп 2-3 катын жок экен. Той 4-5 катын деген. Анан эми ошо келе албай рахмат. Келе албай калганыбыз менен каке келе албай калганыбыз менен мынантип аманатты берип койгон жакшы да. Рахмат Тынары. Эсепти дос айрылбайт деп. Чоң рахмат. Той кут болсун. Рахмат. Той кут болсун эми. Жакшылыктарың көп болсун. Рахмат досум. Анан мен азыр бир жака бара айткам десең. Бол досум. Бул жака тойго барсам эмеге жолуп коюп үйгө түшүм керек. Үйгө бирөөлөр келмек деген. Болуптур досум. Мейли болуптур а? Жөн эле бере бер дем ошону эми аны. Эмне? Эми пакет бербейсиң деп айттырасың эми. Аны жөн эле бере бер да анан. Onu senin paketin onu koca alıp gitti de. Koyagан мен toyuma келгенде koca алып кетти дебейле бергем го сенин пакетиңе. Өзүң бирди, аялың бирди, кетип баратып балаң чуркап барып столусунда калып калган бананды көтөрүп чыгып кеткен го. Senin paketini alıp geldim bile koca alıp ketip kaldı zaten. Hem dostum ya anda öyle. Hem dostum. Tamaşalap atasın seni. Çok etsin de öyle. Ballar kaytap çıkıyor, tutturarız da şöyle. Çok hem dostum, bolsa beretilem. Hem paket şöyle getirsin dostum. Ama kanda kızısın ama. Hem dostum. O men aya bir yaka kaniyot götürüp keletkanımı ayalım görgön. Ne optur hem görse? Kaniyot alıp bardın paket kanasem ne deyim ben? Hem paket kalbay kalıptır dep koydum. Oşağın tutmaz. O men ayalım bugün uyda paket alıp kelet de uyda tamak kılbayt bugün. Niye meni paketime karab kalgansızlar üzüle? Bir yaka jönüp atkan da aytkan kaniyot götürüp baratas aygeç götürüp gelseniz gerek ha degen. Biz aygeç de koysan erkelet aygende. Hem koyçam Tınar hem. Aça uşum. Niye? Ya şu bir paket itmatan mı? Niye de aytamaz bu? Koyçam men konvertini berdin okşayt dep suyunup gelip ne? Jo munda kılsan, bersen mi? Munda kılsan. Niye? Köper koysun mu? Jo munda kılı. Munda kılalı. Sen konvertin dair bolganda zona kılıp koyacaksın. Men gelip konvert emini. Kim paketin dair bolganda aytıp koy gelip konvertini berip paket alıp gidiyorum. Oşan jönele berip koysan bolat ko Tınar. Ben al.